жалпы депутаттардың тобы до конца шықпай Пақтакордың арасына кіріп кетішті. Аларға аке өке болып алышты. Пақтакоршылар 3,5 жыл түрмеде қандай қиыншылықта. Балдары баяғы еметіп атқанда қамалышып, таяқ жеп, үйбілесі қуындық болып атқанда. Ошол если өзінің ойыменен ошо ақиқат істеген киши болса, ошо тура эмес камалса, бул ақиқатты ордуна коюш керек болчу. Кайнене өзүнүн жаш убагын эстеп туруп, келин ишенбейт деген ошондой Кыргыздын бир эмеси бар. Ошон үчүн булар өздөрүнүн башынан өткөзгөн эмелер боюнча ойлоп атышат окшойт. Биз ушундай жасады элек, мынча болду эле. Анан ошондой ой менен бүгүнкүдө көп туура эмес иш болуп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, тет-а-тет программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапарбек Аргынбаев болмокчу. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда маегибизди баштайлы. Биринчи эле сурообуз, Кемпир-Абад маселеси боюнча камалгандардын баш коргоо чарасына катышып жүрдүңүз. Ал жерден кандай мыйзам бузууларды байкадыңыз? Алдыга эле айтып коеюн, мен ошо комитетке ошо 22 октябрда мен да өзүмдүн жүрөгүм менен, өзүм оюм менен булар туура кылып атат комитетти ачып туруп, өзүм сезип, ошо саясатта жүргөндө, коргоо жүргөндө өзүм келет болчумун. Ошондой болуп калып, баягы талай иш болуп туруп, эми ачык эле айтып коеюн. Талаада малина тиктирип, рабочийлер менен ошол жакта жүрүп туруп, 3 күн ошол жакта келе албай калгам да. Анан ошондо 22-синде келе албай калгандан кийин, 23-үндө жанагы болгондон кийин эле ичинде эле мен ага чейин деле алар менен сөзгө келип, ошо алардын ою ошо Кемпир-Абадты ошо туура эмес көп иштерди эметип аткан, передача кылып атканы. Анан жанагы маалыматтардын баардыгын жашырып эле, анан ушунда 20-сында дагы президент баш болуп алып туруп, элди чогултуп, телефонубузду алып алып туруп, ошол жерде бир жашыруун бир маалыматтарды берет дегенде ой менен барса, кайрда эчтеке эле жашыра туруңда эле эчтеке берген маалымат жок болду. Бир эле сөз ушунча мени таң калтырган. Президент айтты, бере береликчи. Анан кийин 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин эл каршы болуп алса, кайта эле алып берем, кайта эле ошо Кемпир суу сактагычтын түбүн, ошо жерин кайта мен алып берем деп, ошондо ошону укканда мен өзүмчө эле түңүлүп калдым. Булар эмне мынча же ошо элди чогултуп алган элди ушунча акыл эсинен пас сескендей болду. Же булар ушинтип эле айта берсектер, ошо элдер чыдап берет. Алардын калпына дагы, алардын ушундай шашып-пушуп туура эмес кылып атканына деле чыдап береби деген ой ушунча айнем беле ошо эметкен. Ошон үчүн мен айтып кетейин, баягы ошо эң биринчиси өздөрү деле азыр моюнда айтып атышат, что Кемпир-Абад боюнча биз жашыруун көп иштерди өткөзүп алып туруп, ушул туура эмес болду. Бирок макул өткөздү, бүгүн берди, макул ратификация өттү. Бүгүн ошо протоколдорду, ошо документтер ачыкка чыгарбай атпайбы? Эмне үчүн чыгарбайт? Мына бүгүнкү баягы чөнтөк парламенттин депутаттары деле арасынан эле кескестер айтып атат, бүгүнкү чейин ошо документтерди көргөн жокпуз. Бүгүнкү чейин эметкенден кийин муну ошон үчүн айтып атам, булар ошо ушунча эле туура иш кылса, элге ачык чыгып эле, ачык айтып көрсөтсө, мен ойлойм эл анан туура түшүнүп болчу. Анан жергиликтүү жалпы эл ушунча ичи күйүп, ушунча ошол жерде ушунча жыл өсүп, ата-бабадан калган жерде ушундай жол менен берип атканга жалпы эл деле каршы болуп аткандан баардыгы күбө болобуз. Ошон үчүн булар өздөрү ошо саясат талап коюлган эмес жерде. Мен билишим боюнча. Мурунда бир эметип атканда да жерде саясат талаптар жок болчу.
Ага чейин катышып жүргөнсүз да. Ага да бир катышып жүргөн. Мен ошо биримдиктин мүчөсү болом. Ал боюнча. Анан ошондо эметип алып туруп катышып жүргөм. Арды деле ошо жок. Ошо элге маалымат жеткизип турак. Эл өзү чечет. Элге ошо туура билген маалыматтарды ошо ой менен эле бардыгы чогулушкан. Ошол ой менен бардыгы чогулушкан. Мен билишим боюнча. Анан ошол жыйынга катышпай калгансыз. Мен ошондо айтып атпайм, мен берде бүгүн айтып коеюн, ошондо Кудай сакта десем болобу же туура мен деле ошол жака 22-сүндө жанагындай рабочийлерди иштетип ошо 3 гектар жерге малина тикпесем, мен келип калмакмын. Ошондо иштетип калган үчүн келбей калганмын. Ошондочу, ошол жердеги жыйынга катышкандардын баары камакка алынды да, же айрымдар камакка алынбай калдыбы? Эми бүгүнкү доомат кылып атканын айтып, жыйында катышкан депутаттар бар экен, депутаттарды барып алып туруп, ал жыйынга катышкандардын бардыгын ошондо биринчи сотко эметип атканда протоколдор деле берилген эмес. Ошо кандай айып менен эметип аткан деле бербей эметкен. Анан менин кызым дагы ошо адвокат ошо жерде, Асель Аргынбаева деген. Анан ал деле ошо эметип атканда көп тимеле апарып эле камап салышып, анан кийин беребиз, анан кийин көрсөтөбүз. Мындай деп туруп ошо жол менен айткан. Кечеги күн депутаттар адвокаттар чогулуп алып туруп бир пресс-конференция беришти. Пресс-конференциянын жыйынтыгында ачык эле айтышты. Көп иштер бардык эле, эч далили жок эле бүгүнкү күндө кармап турган ошол болуп атат. Эми азыр маалыматчы ГКНБ болсо өздөрүнүн бир секретный материалдарын четин чыгармыш болуп туруп, тияк менен Запад менен сүйлөшкөн, бияк менен Запад менен сүйлөшкөн деген бир немени илгенге аракет кылып атышат. Аны мен кажется эч эмеси. Тим эле жала жапкандын бир түрү болуш керек. Андай болсо, анан жанагы ошону күтүп турушса, тим более аларда андай маалымат болсо эле, баягы алар оюна келгенин бардыгын жасаган, мне кажется, ал туура эмес. Мен бүгүнкү күнгө чейин ушунча алардын бардыгын билем. Булар ошо барып алып туруп элдин алдына чыгып алып эле элди бузуп алып кете турган ойдору да жок болчу. Просто элге туура маалыматты беребиз деген ой ошо. Именно Кемпир-Абад боюнча туура маалыматтарды беребиз. Ошо Кемпир-Абад стратегический объект болгондон кийин ошо убагында ошо өзүбүз ордуна келтирбегенибиз, ал өзүбүздүн эле эмес, айыбыз болуш керек. Эмне десе, баягы 91-жылы кайсы өлкөдө кандай гидросооружение болобу, кандай стратегический объект болобу, ошол өлкөнүн менчиги деп, ошондо ошо Кемпир-Абадтын жана плотинанын жарымысынан көбүрөгү даже Кыргызстандык болчу. Ошондо деле ошо Турдахан Усубалиев, Масалиев убагында тирүү болгондо ошолор деле ошону көтөрүп туруп эметсе, ошо тең ата, Кемпир-Абадты иштеткенге тең ата болуп иштетет эле. Ошондо анча көңүл бурулбаган үчүн ошол акыбалга жеткизип алып туруп, анан бүгүнкү бийлик болсо ошо бардыгын мурункуларга шылтоо ылымыш болуп туруп өткөзүп салды. Бул чоң өкүнүчтүү. Алардын айрымдары ачкачылык жарыялап атпайбы азырчы? Анан кийин кээ бирлеринин ден соолугу да начарлап кеткен айтылууда да. Анан сиздердин комитет кандай баа берет эле? Ачкачыл булар айласы кеткенинен ишти жасап атат. Ушунча ызаланышып, ушуну акыйкат болот деп үмүттөнүшкөн. Акыйкат болбогондон кийин баягы өзүмдүн ден соолугума мен өзүм жооптумун. Анан мен бул акыйкатка чыда албагандан, акыйкат жок болгонунан сот системасы бүгүн болсо чөгөлөп ошо бийликтин айткан сөзүнөн чыга албай жүргөн сот система болгондон кийин прокуратура, следствие мунун ушул аркылуу эметкенде булар ушинтип аркылуу ушу акыйкат ушундай жол менен иштейбиз деген мен ойлойм. Алар өздөрүнүн чечими, алар туура эмес деп айтканда мен андан алысмын. Негизи майнап чыгабы андан? Мен бардыгыбыз эле биз эмне кылып эле ошондон бир майнап чыгып, ошондон бир жыйынтык болсо, аны жасай берет болчубуз да. Мунун бардыгы бийликтин абийиринде. Бийликтин абийиринде деген эмне дейин айтып кетейин.
Ушу бийликке келгенде, ушу бийликке келип алышып, анын алдында ушунча көп тура эмес эмелерди көргөн бир киши деп коеюн, 2 киши. İçinden bir 2 kişi şu anda görüşkön, бирок соттун чечими убагында чечим менен булар азыр ойлоп көрсөм, ошондой ачык забордон ашып, ачык элди болсо жүргүлө алабыз, жүргүлө кубалайбыз. Акимдер, губернатордарды элдер областагы чогугула алгыла жерде айтып алып туруп, анан өздөрү заборун ашып алып туруп, анан 1,5 жыл отуруп чыккан. Мне кажется, булардын моралдык укугу кичине жок дегенге, моралдык укук бүгүн башкаларга ошондой ошол башкалар ушуну жасап эт деп. Анан илгертиден бери бир сөз бар, эми аны айтып койсом деле болот. Кайнене өзүнүн жаш убагын эстеп туруп, келин ишенбейт деген. Ошондой кыргыздын бир эмеси бар. Ошон үчүн булар өздөрүнүн башынан өткөзгөн эмелер боюнча ойлоп атышат окшойт. Биз ушунда жасады элек, мынча болду эле. Анан ошондой ой менен бүгүнкүдө көп туура эмес иш болуп атат. Болбогон жерде ушундай атактуу мен деген патриот деген кыз жигиттерибизди ошо апарып туруп камап салганы, бул аркылуу ошо элди коркутуп алабыз деген ойдо булар терең адашат. Маалыматыңыз барбы? Азыр учурда абалдар кандай экен? Мен кече эле ошо эме өткөн угушум боюнча ошо 2 кызыбыз Перизат менен Оразайым болсо ошону алардын акыбалы кичине оор болуп атыптыр. Эми жигиттердин деле акыбалы деле оор болуш керек. Алар айтпай атат. Эми алардын катарына туруп алып да өзүбүздүн дагы бир кыйынчылыгыбызды көрсөтөйүн деп билдирбей турушат окшойт деп ойлойм. Ошон үчүн алар жигитчилик кылып туруп, бизди камасаңар камагыла, биз барына чыдайбыз. Кыздарды улуу жаштагы апаларды дагы бошоткула деген талап койгону алар жактан жигитчилик, алар жактан патриот ошо сезип турушат. Быйыл март айында жана жогоруда айтып кетпедиңизби, оппозициялык кыймыл түздүк депчи. Ошол кыймылдын максаты эмне эле? Кыймылдын ошону оппозициялык кыймылды ошо биз мындай болду да, биз мурун ишенгенбиз, что ошо система боюнча, конституция боюнча ошо парламентте оппозиция болот, парламентте күчтүү оппозиция болот. Ошол жака алар болсо ошо элдин талабын, элде эмне болуп атканын, бийликтин туура эмес кылган иштерин кичине айтып турабы. Ага карата конструктивный оппозиция болуп туруп, кандай чечимдерди, ошо көйгөйлөрдү кайсы жол менен чечиш керек, кандай жол менен чечиш керек. Өлкөдө кандай акыбал, моралдык акыбал кандай болуш керек деген болбогондон кийин, ошолорду болбой, анан ошондо жалпы депутаттардын тобу ошо до конца ишик менен Пактакордун арасына кирип кетишти. Аларга аке өкө болуп алышты, Пактакорчуларга. Кимдер алар? Бүгүн ошо бир убагында Байсалов айтпады, бизге бир 60 депутат менен иштеп, ошолор менен сөз тапсак элек. Ошо примерно 60 аттарын айтканда эле, алар баарды бүгүн билинип турат, көрүнүп турат. Ошондой болгондон кийин бийлик эми колубузда баардык иш келет, жасайбыз деп. Анан коррупция менен күрөшмүш болуп туруп, кустурмуш болуп коюп туруп, ошондо коррупцияга малынгандар, коррупцияны жегендер, ошондо миллиондарды алып алып туруп, 100 000, 200 000 төлөп коюп алып туруп, анан ооруп калдым, түрмөгө түшкөндө ооруп калдым деп частный клиникаларда ошол убакта жатып алып атканда алардын баарын ошол жакта эле жатышпады беле. Бүгүнкүдө ошончо ооруп, кыйналып аткан, эметип аткан саясатчыларды, ошо саясат куугунтуктарды ага жакын жолотпой, даже бир мен айтып коеюн, ошондой параллелдер бар да, ошо көрүнүп эле турат. Алар ойлоп атышат окшойт, эл унутуп калды, аны деген биз анутуп элекпиз, билебиз. Жалпы эл, мен карапайым элдин арасында жүрөм, көбү билет.
айтып атат булар. Во-первых, аша чап атат. Аша чапканда да анда өзүнүн чеги болот. Бирок кылган ишине мен ачык айтып коеюн. Ошо пенсия көбөйттү элек, эмне кылсак кылабыз, кичине зарплата көбөйттү элек. Эмне кылсак кылабыз деген жолдон булар. Ошол кыймылдагылардын баары камакка алынып кетти ошо? Да, ошондо биз 13 киши эметкенбиз. 13 кишинин да бардыгы эле мен эле сыртта калдым. Мен сыртта калганым ошо бир себеби ошол эле болуп калды. Мен 22-синде жанагындай иш менен алек болуп барып калсам мен деле анын катарында кирип калдым. Сизге бир кандайдыр кысым же басым болгон жокпу? Мындай да, ошо азыр айтып коеюн, ошо 2 жолу элдер ызаланышып, 2 президентти кубалады эле. Ошондо элди ызаланып, ошолор элден дооматын, элдердин ушу көбөйдөрүн чечилбеген үчүн элдер баягы 24 март 2005 жылы 7 апрель 2010 жылы. Ошондо мен ошо как активист болуп, өкүнтө тең мен ошо 2005 административный камера 15 сутка камап салышкан 20 мартта 24-үнө чыккан. А 2009 жылы Петровканын чатагы менен ошо 1 жыл одиночный камерада отуруп чыккан. Анан булардан мен мактанып элет, бирок башыман өткөн. Анан ошондо мени коркуткан бир жала жаап депутаттардын астына жала жаап ошол министр калпты айтып ошо 1 жыл отурган. Анан Кудай бар экен. Ал ошо 7 апрелде биз түрмөдөн чыгып атканда аны Таластын эли тарбиялап койгон. Таластын элинен таяк жеп, ошондо тарбия көргөн. Кийин ошол бизди камаган судья өзү түрмөгө түшүп, азыр качып жүрөт. Көбү ошо туура эмес кылгандары, аны Кудай эле. Мен бирок ачык айтып коеюн, аракет кылгам. Ошо соттун чечими бар болчу, что жеке чечим, ошо фальсификация кылган укук коргоо органдарынан следователь, прокуратура бардыгы жоопко тартылсын деп генеральный прокурорго жазган эмеси бар. Ошону менен мен аракет кылып, акыйкат издеп, ошо эмне үчүн 1 жыл отурдум элем. Ошондой эметтесе, ошондо генеральный прокуратуранын следовательдер бирөө ошо уголовный иш ачкан. Анан 3 ай эмет туруп, анан кийин дагы башка бирөөгө алып туруп, ал дагы 3 ай карап туруп, анан жаап салганда, ошо ойдон ошо бирөө дагы ошо следователь, прокурор немелери бирөө дагы жооп келтирген жок. А Кудай аркылуу жооп келтирди. Сиздин комитет тууралуу суроо берели. Комитет качан түзүлдү эле жана кандай максаттары бар эле? Максаты ишке ашып атабы? Комитет ошо 16 жылы элдик парламент ошондо эме ушу бүгүн эле айтып аткан камалып жаткан Кубанычбек Кадыров, Бектур Асановдор болуп, анан Дастан Сарыгулов. Ошондо ушундай жол менен силер жанагындай подставной бир кишилерди киргизип коюпту, бирдемени жаздырып алышып, анан ошол аркылуу анан алар жабык сот системасы, жабык сот аркылуу аларды камап ийишкен. Ошондо мен ошо кайтеле мен ошо жерде болуп, ошонун баардыгын билип тургам. Анан ошондо саясатчылар баары коркуп үн чыгарбай, бүгүнкүдөй болуп атат да. Үн чыгарышпай. Бирөө ошо туура эмес акыйкат жоголуп кеткен, акыйкаттын ошондо тебелеп туруп эле жасаган ал убакта Алмазбек Атамбаев болчу президент. Анан ошондон кийин бул мартта 22-23 марттарда болгон. Анан кийин майда ошо Талгарбеков деген коомдук парламенттин катары менен ал убакта да катары менен бир 13-14 кишини болгондо, ошондо ошо үй бүлөлөр баарды чогулап ошо комитет эметелик, комитетти создать этелик дегенден ошо туткунда жаткан ошондой саясат куугунтукту эметкендер баардыгы чогулуп туруп, мен баягы ошо башыман өткөзгөн үчүн убагында как саясат куугунтук болуп түрмөдө камалып чыккан үчүн мени төрага кылып дайындашкан.
Ошондо жакын туугандары камакка алынды. Анан алар мүчө болушуп, киришип туруп, анан ошондо эч кандай гранты жок. Эч өздөрүбүздүн акчабыз. Мен өзүм пенсия менен ошо райондан келип, ошолорду акция проводить этип, международный организацияларга обращаться этип, жогорку кеңешке жазып, кат жазып, акцияларды өткөзүп, ошондо деле анан ошондон кийин 17-жылы ошентип жүргөндөн кийин 17-жылы 25 мартта Садыр Жапаровдун эмеси келип калды. Ошо баягы камалып калды. Анан ошондо ошол жерде отслеживать эткенден кийин Садыр Жапаровдун агасы, инилери, аялы болуп туруп, ал дагы ушу комитетке келишип, ошондой силер дагы жардам бергиле деп, анан биз дагы ошо совместный акция өткөзүп жүргөнбүз. Анан мен ачык эле айтып коеюн, ошондо Садыр Жапаровдун 19-жылы апасы дүйнөдөн кайтканда барып көңүл айтканбыз. Ошондо Садыр Жапаровду түрмөдөн 3 күн чыгарганда Садыр Жапаров сүйлөшүп калып, менен сүйлөшүп калып, ыраазычылыгын билдирген. Ачык эле айтып коеюн. Моралдык жагынан ушунча бир жардам берип атасыңар, ошол жактан угуп, ушу биз унутулган жокпуз аякта деп. Анан кийин канга эле малынып эметип атканда дагы биз акция өткөзүп жүргөнбүз да. Анан ошол акция өткөзүп жүргөндүн маселеси мен ойлогом, кийин президент болуп калды. Бирок ачык эле айтып коеюн, 2020-жылы ошо октябрда кантип эметип келди, бирок бир саматта эле ошондой жол ачып алышып туруп, премьер-министр болду, президент болду. А мен ишмен ойлогом, ушунча башынан өткөздү, балдары үй бүлөсү ошо куугунтуктан эметкенден кийин, бул ошо үмүтүм бар болчу, ошо иши келип, ошо баардыгын ордуна келтирет. Баардыгын ошо келтирет деген. Анан 1 жыл күттүм, 2 жыл күттүм. Мынау бүгүнкү саясат куугунтук кылып алгандан кийин чыда албай кетип туруп, анан суроо бергеним ошо болчу. Ошо жана курултайда. Учурда өлкөдө канча туткун бар, саясий туткун? Азыр бүгүн болсо жана бир эле 26 деп мындай айтып атат. Анын алдында деле биз алдында чын эле айтып коеюн, биз бир убакта мына 1 жыл, 2 жыл үнүбүз анча какпай, эсине келер, мындай эметер деп. Анын тем более өзү убагында өзү убада бербеди беле. Башыман өткөзгөн, мен билем бул саясат куугунтук болбойт. Сөз эркиндиги болот. Мен бардым işte. Өзү убагында айткан черный ящик деп туруп, КТРКнын эмне ылыктарын өзүнүн башынан өткөзгөндө КТРКны айткан. Ошондо деле мен эсимде, ошондо Азаттык, ошондой силер окшогон независимый организациялар, ошондой средства массовой информации, ошондо болуп эмне болуп атат, кандай жагдай турат азыр бүгүнкү күндө дегенде, ошолор силер аркылуу, силерге окшогон уюмдар аркылуу элге маалымат жеткизип турганбыз. Ошо чет өлкөдөгү дагы организациялар ошо силер аркылуу биздин дагы отчетубуз. Азыр бул бийлик ошо НПОлор чет өлкөдөгү бирөөлөр менен эле сүйлөшүп калса эле, ошо менен бир ойдору бар, булар ойдор жаман. Ошондо туткун комитет эметип атканда мен ачык эле айтып коебуз, биз 2-3 жолу ошо Американ посольствонун эмелери ошо бизге чыгып, ошондо биздин кандай критерий менен биз ошо саясат туткундарды кандай критерий менен бөлгөнбүз, алардын акыбалы кандай деп алар сурашканын биз берип турчубуз. Анан бияктан ал берип туруп, анан биз билгенбиз, что булар эметеби деп туруп, анан средства массовый аркылуу ушундай встреча өткөздү, ушундай суроолор көтөрүлгөн, мындай суроолорго мындай жооп берилген деп биз алдына эле айтып койчубуз. Анан азыр мен ойлойм, Равшан Жээнбеков деле ошондой встречаларды өткөзгөн экен. Анан ал деле алдына айтып эле болгон, встреча өткөн деген жыйынтыкка бүгүн болсо булар ошого чачалашып, Равшан Жээнбековду
баш кылып алышып туруп эле калгандарын төш кылып туруп баарын камап салды. Мне кажется, андай жол туура эмес. Жана жогоруда айтпадыңызбы, Садыр Жапаров түрмөдө жаткан ыраазычылыгын билдиргенинчи, анан президент болгондон кийин жолуктуңузбу? Жок. Президент болгондо жолуккан жокпуз. Жокмун. Мен дагы эч кандай аракет кылган жокмун. Өзү ошо иш менен алек болуп калдыбы, же аны деле унутуп калдыбы, же ал эми акыркы айткан сөзүнө караганда мен сураган эмесмин силерди дегенге, ошо мени баягы жаакка чыккандай болду. Аша мен буларды сураган эмесмин, эметкен эмесмин деп. Булар акча алып берет. Өзү сөзүнөн адашып алды. Ошондо биз грант алган эмеспиз. Гранты жок эле, өзүбүз алар өздөрүнүн келип алып туруп плакаттарга акчасын өз табышчы, кишилерди алып келсе өздөрүн алып келишчи. Биз болсо жанагындай чогулуп алып туруп бир группабыз болчу, ошол аркылуу заявление таратып, анан ошо эметип жүргөнбүз. Ошон үчүн берди баягы ыраазычылыгын жууп кетти. Акыркы сөздөрү менен, мне кажется, ал жууп кетти. Көрөм, тарын эми саясатчыларга мен көп таң калбаймын. Саясатчы таң калбаймын. Анан ага Кудайга эле койдум, аны өзү Кудай өзү билет. Өткөндө да курултайда сиз УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин сөгүнгөнү боюнча чара көрүлүшү керектигин айтпадыңызбы? Андан тышкары дагы бир канча сындарды айттыңыз да. Андан кийин бир кандайдыр бир кысым болгон жокпу сизге? Жок, эми мындай да. Баягы чынчалайт деген дел мен ошо жылы мен мындай ачык эле айтып коеюн. Мен муну осознанно ошо мага сөз бербей ачкан. Бирок мен мына ошо жерде айтылган сөздөрдү, ошо жерде айтып сөзгөн. Өзүмдүн жакшы кишилердин алдында болгон жерде айтып эле жүргөнмүн. Алар ошо билишкен, что мен примерно кайсы мааниде кандай тезистер менен выступлением болот деп. Анан мен ойлогом, мага бир эч болбосо 5 минут так 5 минут анан дагы бир берсе, дагы бир 2-3 минут сурап алып туруп 7-8 минут сүйлөйүн деген оюм бар болчу. Бирок өзүңөр көрдүңөр, мен алдымда добушка коюп алып туруп 3 минуттан ашырбайбыз деп коюшту. Анан ошо менен эметкенде мен тезисин эле сүйлөп калдым. Тезис менен сүйлөп калганым ошондо Садыр Жапаровго айткан сөзүм ошо болду. Акыйкат издеген киши болсоңор, ошо Конституциянын гаранты болгондон кийин, Конституциянын бардыгы биринчи барагынан баштап акыркыга чейин акыйкат чечим, акыйкат деген жерде жазылып турат ошо жерде. Ошонун гаранты болгондон кийин анда убагында силерди ошо камаган сот, следователь, прокурордорду жоопко келтирилди. Бүгүн выясняется, что ошо 6-7 апрелдерде ошо баягы түрмөдөн чыккандан кийин жогорку кеңеш биринчи инстанция, экинчи инстанциянын сотторунун чечимдерин, мурунку даже жогорку кеңештин, жогорку соттун дагы чечимин жаңы жагдай ачылган жолу менен ошо кайта следствие жүрүп туруп, ошо жаңы жагдайды толтуруп туруп, анан жаңы сот менен составы менен ошо чечилсин десе, ал документти следовательге жеткенден кийин следователь ошо жаңы жагдайды ачпадыбы, бирок сразу эле жаап салып турду. Анан мен суроо пайда болот да. Ошо 3,5 жыл түрмөдө кандай кыйынчылыкта, балдары баягы эметип атканда камалышып, таяк жеп, үй бүлөсү куугунтук болуп атканда, ошол эси өзүнүн ою менен ошо акыйкат издеген киши болсо, ошо туура эмес камалса, бул акыйкатты ордуна коюш керек болчу да. Ордуна коюш керек болчу. Суроо бергеним ошо болчу. Эси силерди туура эмес камап болсо, силер 2 жыл малга, канга малынып ошол жакта жатып, анын бардыгын биз көргөнбүз, аны эл бардыгы билет. Ошол следовательде 3,5 жыл отурганыңда, ошол следователь эсиңе жоопко тартылыш керекпи?
ошо первый зам ген прокурор утверждать эткен, ошо материалды утверждать эткен. Жоопко келиш керек беле. Жана соттор болсо эми жооп бербесе, по крайней мере, иштен алыныш керек болчу да. А жанагы сотто, следствие, сотто прокурорлор ошо эмени сотто отурган прокурорлар да жооп бериш керек. Ошону берсе, ошолордун бардыгы несине одурсачы, мен миң мерте ишенем, бүгүнкү соттор менен ырдап, айыл бардыгын аткара коеюнча, сурап коюшту эле, жакшы көрүнөйүнчө деп эле ушундай чечимдерди эчтеке ошо айыпты эмелерин карабай эле камап катарда андай соттор дагы чыкпайт болчу, андай следовательдер дагы чыкпайт болчу. Мындай кичине эме. Ошондо реформанын мен ойлойм бир жарым 50% эле судебный правоохранительный реформаны ушунча элдер тажаганынан суранып атканын айтып, эң биринчи талап коюп аткандан, өзү президент болом деп атканда ошо сот реформасы жасайм дегенде, ушул ишти эле өзүнүн жанагы өзүнүн башынан өткөн ишти, эсе ошондой чын эле айыбы жок болсо, айыбы болсо анда мен мүмкүн унчукпай аткан ошо болуп атат. Бүгүнкү күндө ошондой ошо следователь мен азыр дагы силер аркылуу болсо кат үстүндө дагы мен бул суроону беремин. Берип туруп анан жооп бербей койсо, анда мен өзүмүн баягы бул кандай жол менен бул ушул чыкпай атат дегенге мен аны өзүм элге божомолдоп туруп өзүмдүн оюмду айтып турган. Болду, укугум бар да. Анан экинчи жагынан эң чоң суроо болуп турат бул кадр маселеси. Өзүм 5 жыл энергосектордо иштеп жүрүп, эсиңерде беле, ошол совет директорлукта иштеп атканда көп депутаттар, көп чоңдор, соттор, прокурорлор электр энергия төлөгөн эмелер болчу да, тилечү эмес. Ошо мен тердемет алганда мага маалымат түшкөндө ошондо журналисттер аркылуу ошондой эмелерден четинен чыгарып 100 миңден 200 миң сомдон төлөттүргөндө ошондо эсиңерде 13-жылы январда ушундай акция өткөзүп туруп төлөгөндөрдүн баарын чыгарып туруп эметкенде бир журналистка бирөө сабап салган, уруу ийген. Ошол аркылуу ошондо эметип кетейин, ошондо далай чиновниктер жанагындай энергосекторго төлөбөгөн. Бирдеме болсо сот барып чечип жаап койгулачы деп коюп туруп. Депутаттар болсо биз мындай деп туруп ачык эле айтып коебуз, ошо андай ал убакта Домченко деген болгон, Гусаров деген болгон. Ошолор баардык акчасын төлөдү да. Анан ошондой эметип жүргөндө мен далай кишилерди бүгүнкү келген бийликке келген энергосектордун башына туруп алгандар биз убагында андай энергосекторго жолотпой, Север Электрге жолотпой, ошонун арасына сүрүнү келип атышкан эми мындай. Ошондо Шишовдун кадрларын кичине биз бөгөт коюп өткөзбөгөнгө аракет кылганбыз. Бүгүнкү бийлик кадр аркылуу энергосекторду полностью Шишов кетип калды дейт, бирок баардык угушум боюнча Шишов берди эле. Шишовдун кадр энергосекторду башкарды. Бул экинчи вопрос болуп кетти. Анан жанагындай бүгүнкү күндө уголовный иш ачылган деп кече деле маалыматтар чыгып атат, электрический станцияга жаңы генеральный директорду койду деп. Ошол баягы компарата 2 ГЭСтин баягы жерди жарып, плотина жасап, жерди запускать эткенде кийин 2010-жылы, 11-жылдарда счетный палатанын материалдары бар, 1 миллиард, почти 200 миллион сомду ошондо жеп койушкан. Ошол топту сот аркылуу эметип туруп, кийин амнистия болуп туруп, кутулуп кетишкен. Срок давности өтүп кетти дегенде мындай деп. Анан бүгүн ошол кадрдар барды ишке келишти. Анан менде суроо да, эмне үчүн булар кечеүнкү ушунча үстөрдүн үстүнө ушунча бүгүнкү министр баш болуп туруп, ошолордун үстүндө ушунча көп уголовный иш болгон үчүн эмне үчүн бүгүн буларды келип энергосекторду колго карматты дегенге ага да жооп ала албай атам. Анан мен азыр мындай ойлоп атам да, булар баягы ошо Шишов өзүнүн командасы менен 3-жолу кирип атат энергосекторду
ушунча каны сором деп. Бакиевдин, Акаевдин убагында баласы аркылуу анда ошондо баштаган. Кийин Максим Бакиев менен аны эметкен. 10 жылы качып кетип калып жүрүп туруп, анан келип туруп буларга жомок айтып 200 миллион долларды мен силерге таап берет элем деп койсо эле, анан бардыгы түрмөдөн дагы бошотту. Мунун уголовный иштерин бардыгын жапты. Эме тайраңдап жүрө бер, мынакей айткан сөзүңдү кимди кайга коесуң өзүң билесиң деп туруп ушул жарга түшүп кетишти. Бул чоң өкүнүчтүү. Анан көп айтышат, эми ушинтип айтып бересиң. Анан эл унчукпай атат да. Мага дагы убагында тарифтерди коюшуп, ошондо коррупция менен өтүп атканда силер айтып бересиңер, эл унчукпай турбайбы деп атпайбы. Бүгүн дагы элдер ушунун баардыгын көрүп туруп унчукпай атканын мен айттым. Жана Кудай сактасын, бирок ошого баратат. Чоң авария болгондо, когда Кыргызстандын жарымы свети жок отурганда, же светти күнүнө 1 саат, 2 сааттан бергенде эл ошондо эсине келет. Эл ошондо анан эмне үчүн бул болду деген ошондо суроо бергенде, ошондо бирдеме чыкпаса, бүгүнкү күндө булардын баягы мурунку министр айтты, силердин айырмагыр эмне, биз эмне кылып атабыз, аны карабай, светиңер барбы деп ушул жолго түштү. А биз аякты кантип кемиребизби, жейбизби, айдан электроэнергияны алып келип беребизби, силерге айырмак эмне, унчукпай отура бергиле деген. Ошол жолго бүгүн түштү. И ошол эметип, энергосектор очень, муну ачык эле айтып коеюн, энергосектор мен жалпак тил менен айтып эле кеңин аракет кылып атам. Энергосектор ушунча киреше чоң. Ушу экономиканын алдына чыгып, экономиканы ушу кирешеси менен эметип алдыга сүйрөп кете турган бир энергосекторду. Ушул акыбалга бүгүн бийлик ачык эле булардын баардыгын бир туура эмес жолго айтып коеюн, туура эмес жолго. Булар мен ойлойм, туура эмес жолго билбей туруп эмес, билип туруп туура эмес жолго салып атышат бүгүнкү күндө. Курултайдын чечимдери аткарылат деген ишенесизби? Эми курултайдын чечими мындай да. Мен ачык эле айтып коеюн, бир курултай бир ойдору жакшы болчу курултайда деп туруп. Ана ошо курултай аркылуу бул бийликте эле биз бир плюсту бирдемени бир элдин көңүлүн алабыз го деп оюп эметишкен. Анан жанагындай эме келгенде булар ошо курултай баштала электе эле жергиликтерде ошо делегаттар менен сүйлөшүп, эми силер ошо жергиликтүү кандай маселелер чечилбей атат, ошолорду шакка көтөр дегенде эле жергиликтүү айыл өкмөт чечпеген маселелер бар болчу, аким чечпеген маселелер бар болчу, губернатор чечпеген маселелер болчу. Булар ошол маселе менен келип туруп бияка отуп майдалап баягы бир жолго түшөбүз деди эле. Анан ошондо булар тандап алып туруп ошондо эметкенден кийин биринчи күн сүйлөгөнүн бардыгы, биринчи күн 25 ноябрда сүйлөгөндөр бардыгы ошондой делегаттарды сөз берип туруп эметти. Анан өздөрү чочуп кетишти, ошондой эле сүйлөбөйсө бул курултайдын деле майсын эметип алып туруп, эртеси күнү кичине эметип, аны Садыр Жапаров айтып берди, ошо садикти, жолду, светиңерди айтпай эле койгулачы, башка проблеманы эметкенден кийин анын арасына ошондой сөздөр чыга баштады. Бирок сөз бербей атты. Мен билемин, баягы сөз сурабаган кишилерге бере баштады. Мен биринчи 25-inde сурандым, 26-ында суранбай бербей атканын ошо жерден туп-тура Садыр Жапаровго үнүмдү катуураак чыгарып туруп, биринчи катарга чыгып туруп айтканда, ошол жерден аны басып келишип, аны беребиз деп калышты. Берген менен бирок жанагындай чектеп салышкандан бирок айтып алдым. Анан дагы айта турган сөздөрүм эле ошо Садыр Жапаровдун эми аны жалпы эл байлашты. Мен жашайлады эле. Бүгүнкү күндө анын тегерегиндегилер жана пактакорчулар деп коет. Эми булар пактакордо кошуматчылар. Ушулар аркылуу ошондой алар деле мурунку президенттердин жанында жүрүшүп окатын эметип жүрүшкөн. Бүгүн ошондой кишилердин арасында ошолордун тилин угуп, ошолор аркылуу ошолор коргоп берет, ошолор элди кичине
ойын башка жака бузуп береби, бизге көңүл бурат деген жолго түштү. Мне кажется, андай туура эмес. Эл деле чыдап көрүп турат. Мен элдин арасында жүрөм, ачык эле айтып коеюн. Элдин ичинде көп суроолор бар. Көп суроолор бар. Мисалы? Суроолор ушу акыйкат каякта? Эмне үчүн кымбатчылык? Эмне үчүн мынча кымбатчылык? Макул 20%, 50% пенсияны көбөйттү, 50% зарплата көбөйттү. Бирок кымбатчылык үч эсе болуп кетпеди. Бардыгы. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин, эмне үчүн балдарыбыз чет өлкөгө качып атат? Мен жакында мугалимдер менен университетте мугалимдерди айтат. Бәке ишенесиңерби дейт. Канча улуу окуса группада, ошо 20-30 бала болсо, 25 бала болсо, бардыгыбыз кетебиз. Дипломду алгандан кийин кетебиз. Биякта ким калат десе, жок кетебиз дейт. Кетебиз деген бир ошо калып, жок ошо аракет кылам, ошо жакта иштейм деген ой жок. Ошо коркунучтуу. Булар ойлоп атышат ушунун бардыгын эле кетип калышса, ошо жактан үй бүлөсүн бага берсе, биз берди. Ошо ресурстарды өзүбүз кандай чайкасак, кандай элекке салып, эмне кылсак өзүбүз билебиз деген жолго түшүп кетишти. Мне кажется, бул туура эмес. Мунун түбү жакшы менен бүтпөйт деп коеюнчу. Жанатан бери Садыр Жапаровдун кемчиликтери тууралуу айтпадыңызбы? Эми артыкчылыктары тууралуу айтып берсеңиз, бир артыкчылыктары барбы? Мен артыкчылыктан артыкчылардын өзү айткан. Эми артыкчылыктардычы жанагындай пенсияны эметти. Анан артыкчылыктар деле ушу бүгүнкү болгон иштин эмесине мен артыкчылыгын деле көрө албай турам. Бардыгы жууп кетти. Убагында ушунча айткан, биз деле ошо комитет убагында анча активность проявить этпей, кичине эметкенибиз. Эми ушунча көп жакшы убадаларды берди. Ошо убадаларды ишке ашсын. Эми бир тоскоол болбойлук деп биз ошончо өзүбүзчө эме отурганбыз да, мындай бир чечимге келип комитетте. Анан убакыт өтө анан жанагындай болуп кеткенде, чыдай албай кеткенибиз. Ошо болду. Жанагындай талапты мен жанагындай ошо өзүң аркылуу, өзүң 3,5 жыл камалып жатканыңды акыйкатты ордуна кой, же мойнуна алыш керек. Бүгүн ал сот аркылуу акталган жок. Же мойнуна алыш керек да, сот убагында эметкен, же мен булар менен мен келишимге келген, ушундай терс арада мени ушинтип актап койгула, терс арада. Мен силерге бирөөңөргө дагы доомат кылбаймын, бирөөңөрүн да эсиңерди оодарбаймын. Сот болосуңбу, следователь болосуңбу деген ошондой келишимге келди деп ойго келип атам. Анан бүгүнкү көп айткан сөзү ал просто сөз, кур сөз болуп калып атат. Жанагындай мен ушунча өзүмдү жаман сездим, когда ошондо терде элди ушунча жабык жыйынга чогултуп, телефонубузду алдырып, анан ошол жерде айткан сөзүнө бере береликчи Өзбекстанга, бере береликчи. Болбой эле эртең 1 жылдан кийин керек болсо мен силерге жерди кайта ошо компараттан жерин кайта алып берем дегенге ошону угуп алып мен өзүмчө эле бир билбейм, ошо мен ушунча отурган кишилердин бардыгын акыл эсине бир шеги барбы? Анан биз отуруп ошончо ошону уккандан кийин эле түңүлүп калдым. Андай сөздөрдү президенттин оозунан, кур сөз, болбогон сөз түрдө президенттин оозунан чыкпаш керек. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын башчысы катары кандай иш алып барып атат? УКМКнын эмеси ошол жерде жыйын өтүп атканда коркута баштады. Курултайдабы? Курултайда эмес, деген 20-сында. Ошондо эле бардыгын ал бардыгын билет, эмне эметип атасың, жагын жаап эле араңарда бар, 2-3 өңөрдү камай турган араңарда бар, 2-3 өңөрдү эсиңерди илтирем деп эле коркута баштады. Мен чыдай албай келип турдум. Бизди берге эмне үчүн чогулттуңар? Коркутабыз деп чогулттуңар. Берге маалымат беребиз дейинчи, эмне коркутуп атасыңар? Эмне коркутуп атасыңар? Кет Садыр Жапаров, эмне коркутуп атасыңар десем, анан кичине эметип чыгып калды. Бирок ошол жерде эле жулкунуп, анан Камчыбек Ташиевдин баягы
баягы болотко бир кандай айтсам, өзүнүн арасындагы кишилерден бир лидер болуп алып туруп, ошо өзүнүн арасындагы ушундай мамиле жасаса, өзүнүн арасындагы жүргөн топтор ошо кыйын, ой туура, ой дегенче. Ал өзүнүн арасындагы топторго жасай берсин, ала билсин. А элдин бардыгы анын арасында жүргөн топ эмес да. Элдин акыл эси, эл эч качан адашпайт. Эл эч качан ошо баягы элдин айткан сөзү туура деп. Анан ошону айткан жанагындай ушунча ызаландым, баягы эң биринчи жолу укканда жана айтып берген сөзгөчү. Ачык эле айтайын. Бугу энебиз деп туруп, жалпы биз сыймыктанабыз. Жалпы бугу энебиз дегенде жакшы жанагы эметкенде алас деп келгенде, ушу улуу энебиздин абийирине шек келтирген. Анын укугу бар беле. Эмне деген шумдук бул? Балдарга кандай тарбия берип атат? Балдар бирөө убагында колун көрсөтүп инвалид болду эле. Бул тили менен айтпаган сөздү айтып иди. Кудай муну каякка апарат, эмне кылат, бул Кудайдын колу. Бирок туура эмес иш кылган. Туура эмес. Арда айта турган. Даже мындай айтып кетейин, андай сөздөрдү 3-4 кишинин арасын угуп калсаң, уялып кетесиң. А бул жалпы элге айткан сөзү менен болду. Мне кажется, туура эмес болду. Бугу энебиздин ошо ушунча биз сыймыктанып, ошо бугу энебиз бар убагында бугу энебиз бизди аман алып калган деген эмеде жүргөндө болсо, мне кажется, бул иш оңой эле бүтпөйт, бул жооп берет. Азыр президент ошого карата берген суроомо дагы жооп берген жок. Президенттин көзүнчө айткандан кийин президент өзү этика госслужащего бар. Этика госслужащего. Ушул сөз үчүн иштен алып койсо деле элдер президентке рейтинге көтөрүлөт болчу. Бирок биз экөөбүз келгенбиз, кетсек экөөбүз кетебиз деп, бир кетебиз деген айткан сөзү бар. Анан билбейм, ошо бул ушундай жол менен бул эмне кылса кыла берсин, биз туура жолдобуз дегенде мен алысмын. Анда акыркы сурообуз болсун, алдыда саясий туткундарды коргоо комитетинин кандай пландары бар? Мен саясат туткундардын эмесине мен мындай айтканбыз. Биз буларга жанагындай эметип алып эле ошо саясат туткун аркылуу бизде багында бирөөлөр ошо бир провокатор чыгып айтты, силер саясат туткундарга акча бере аласыңарбы? Аларга адвокатты жалдап бере аласыңарбы? Үй бүлөлөрүн кыйналып аткан үй бүлөлөрүнө акча бере аласыңарбы? Жок, андай бизде жок. Биз моралдык элге, жалпы элге айта турган сөздөрдү чыгарабыз. Кайрыла турган кайрыларды биз ошо аркылуу эметебиз. Ошонун бардыгын силер ошо саясат туткундун үй бүлөлөрү активный, мотивированный мүчөлөрү болуп берсеңер, биз ошону өткөзөбүз деген. Ошон үчүн биз буларды мен тияктан отуруп бир жыл отуруп билемин да. Ошол жакта сенин атыңды чып сага болушуп аткан радио азаттык аркылуу угуп калсаң, ошол жерде жүрөгүң жылып отурганың деле анча билинбейт да. Отургап туруп, ай, мен унутулбаппырмын. Мен атымды айтып атышат, эметип атат, ошону туура көрүп атышат деген. Аларга ушунча моралдык бир колдоо, жардам берет. Биз ошону жасап атабыз. Ошол жакта силер унутулган жоксуңар. Силерди болбогон жерде эле камаган, болбогон жерде жала жаап атышат. Акыры аман-эсен чыгасыңар. Элдин алдына чыгып, жүзүңөр, элдин алдына силердин жүзүңөр жарык деген. Ошо биздин философиябыз ошол эле. Жанагындай международный организациялар дагы ошондой чыгып атканда, аларга дагы биз айта турган сөзүбүз дагы бар. Маалыматыбыз дагы бар. Ошол жолдо, биз ошол жолдобуз. Ошон үчүн жанагы эң маанилүүсү ошол
Буларга бүгүнкү күндө ошондой моралдык жардам керек болуп турат бүгүнкү күндө. Анда сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Ушуну менен эфирде жыйынтыктайлы. Урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен тет программасы соңуна келип чыкты. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.